УКМКнын Оштогу имаратына Ички иштер министрлигинин атайын отряды кирип барды. Бул тууралуу ММКлар укук коргоо органдарындагы булактарына таянуу менен жазышкан. Алардын айтымында бүгүн Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы 20га жакын кызматкери УКМКнын Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратына кирип барышкан. Тергөө иштерин Кыргызстандын башкы прокуратурасы жүргүзгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда күч органдары өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган деген шек менен УКМКнын облустагы тергөөчүсүн кармашкан. Айрым маалымат каражаттары айтылган маалыматта атайын кызматтын имаратынын алдында эки органдын кызматкерлери ортосунда мушташ чыкканы жазылган. Бул маалымат азырынча Ички иштер министрлиги дагы УКМКдагы ырастай элек. Кийинчерээк башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын имаратында УКМКнын тергөөчүсү $20 000 өлчөмүндө пара талап кылып, бүгүн 20 январда УКМКнын имаратында $15 000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалган. Учурда бул иш боюнча башка кызмат адамдарынын кылмышка катыштыгы бар же жок экендигин аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кошумчалай кетсек, соңку мезгилде саясий чөйрөдө саясий имиштер тарап, анда башкы прокурор Курманкул Зулушевдин таасири артып, бийлик короосундагы көп министрлерге кыр көрсөтүп, өзүнчө маанилүү фигурага айланып баратканы айтылып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке каяш айткан көпөс депутаттарга кылмыш иши прокуратура тарабынан козголбой калганы жазылып, айтор ички келишпестиктер ырбап кеткени, бирок коомчулукка ачыкталбай жатканы жөнүндө имиштер тарап, Президент Садыр Жапаров калыстык үчүн нейтралдуу позицияны кармап отурганы каңкууланып, Камчыбек Ташиев менен Курманкул Зулушевдин тиреши кандай аяктайт экен дешип, соц тармактардан эки тараптуу чабуулдар бекер жерден чыгып атпаса керек. Кыскасы, лөктөрдүн кармашуусу боюнча саясий интеллигенцияда кызыккандар көп. Жандырмагы жообу ачыкталабы деген макала Арыва Кежи деген сайтына жарыяланып, барыбыз окуган элек. Эскерте кетсек, буга чейин башка облустарда МВДнын имаратына УКМКнын атайын отряды кирип барып, чоң кызматкерлери кармалышса, а бүгүн тетирисинче МВДнын атайын отряды УКМКнын имаратына кирип барышы эмнени түшүндүрөт?